абдан соонун көрүнүш, табияттын сулуулугу ушул жактан көрүнүп турат. Муну сөз менен дагы, көз менен көргөн көзүрмемдер менен дагы айта албайбыз. Бул аккан булак тоонун чокусунан бери келген, таштан ташка урунуп, таптаза болуп келген суулар. Муну биз оозубуз менен ылгабай ичсек да болот. Тоодо өскөн арчалардын жанында учуп жүргөн чымчыктар колубузга коркпостон келип, берген тамактарыбызды жеп жатканы абдан бактылуу кылат. Ал тургай тоого канчалык бийиктеген сайын ошончолук мөңгүлөрдү, ак түстөгү каарларды көрдүк. Биздин тайпадагы адамдар бул нерселерди көрүп абдан бактылуу болдук, нес болдук. Абдан керемет. Биздин трекингдик тайпада ар кандай улуттагы адамдар болушту. Алсак Казакстан, Орусия, Якутия. Бирок ага карабай биз абдан ынтымактуу келип жаттык. Көрсө бул бийиктиктер бизди бириктире тура. Бул болсо булак. Чокуда ийирип келген мөңгүлөрдөн улам келген суулар. Бул жердеги альпинисттик лагерде ушул булактын колдонуп ичишет. Альпинисттик лагерде бир күн түнөп, андан ары жогорудагы тоолорду көздөй чокуларды багындырышат. Негизинен ар бир эле адам тоого чыкканда, чокуларды багындырганда бул жашоого болгон ой толгоосу, аң сезими өзгөрөт экен. Жада калса асмандагы чокуларды тиреген булуттар канчалык бат кылып жылып жатканы көрүнүп турат. Убакыт деген ушундай, учуп кетет кушуңдай деген акыл кептер балким ушул тоодо жашаган ата бабаларыбыздан калгандыр. Чымчыктардан тышкарыдагы тоо жаныбарларын көрсө болот. Бул нерселерди көргөн сайын биздин ичибиздеги бактылуулук андан 5 бетер кубанып жатты. Биздин ички сезимдерибиз, тышкы эмоциябыз абдан эле жогорку даражага жетти. Хижина деп коет экен, хижина рацика деп. Тигил жакта болсо уже профессионалдуу альпинисттер кемпинг кылып, бул жерде да жатышса болот экен. Ушундагы бул жерде бир күн, бир түнгө жатканга 300 сом төлөйт экен. Дагы көрсөтүп турам азыр ылдый түшкөндө. Жашайт экен. Эмне эмес? Унчукпай кичине. Ушундай жерде жашап, бир күн конуп, андан ары жолдорун улап кетет экен. Бул жерде дагы көрсөткөн тиги могу чокуларга чыгышат экен, могу чокулга дагы чыгышат экен. Ушунун баары ушул жерде кемпинг кылып, бир күн конушуп, анан ичине эс алышып кетишет экен. Каалагандар бул жерге акча короткусу келбегендер
Бул жерге палатка тигип алат экен. Тигил жерде дагы ушундай жерлер бар экен. Бул жерлердин баары газдар менен иштейт окшойт. Аябай жакшы экен. Мондай палаткалар бар экен. Тигил жерде мөңгүлөр агат экен. Тигил жерде. Мындай болуп агып келип туруп. Тигил жерден ушул жактан чыгат экен. Могул жерде тоого чыгуу боюнча жана орусчасын айтканда скалолазание болот экен. Могул жерге өзүлөрү колдору менен чыгып эметишет экен. Ошо. Тигил жерде бирөөлөр видеолор тартып атат. Булуттун эмесин айтпагыла болот. Тим эле суунун. Бул жерде адамдар түнөшөт экен. Жолдор мындай экен. Жерге атайын альпинистический походко чыккан трекинговый бут кийим алыш керек экен. Вот этинде бар наклейка жармаштырып кетиптир. Бул болсо кеп экен. Нравится, азыр көрсөтөм. Там можно полежать. Бабушка, вы будете? Лучше зеленый. Чыгышат экен. Бул жерде сүрөттөр бар экен. Тарыхтагы кайсы кишилер чыккан тарыхый сүрөттөр бар экен. Что за багар? Амо немелерди арендага алып кой. Же аренда алып. Ошондой окшойт, жакшы жер экен. Отлично выглядит. Они полностью. Мына Моореке бир метеорологиялык бир машина экен да. Бул жерде күн системасынан, күн нурунан энергия алган, анан дагы аба ырайыны ушул аппарат аркылуу изилдеп алды да кандай аба ырайы болот экен ушу менен аныктаса болот экен.